Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына нааразычылык акциясына чыккан Сайрагүл Эсеналиева өткөн жылдын июль айындагы пандемия апатында жолдошунан айрылган. Ал күйөөсүнүн өлүмүнө ошол мезгилде дары-дармектин жетишсиздиги жана дарыгерлердин туура эмес дарылоосу себеп болгон деп эсептейт. Канча үй бүлөдө атасы жок, апасы жок, баласы жок. Эң жашы 20 жаштагы балдары өтүп кетиптир. Башка өлкөлөрдү карасаңар, эми карыган 50дөн өткөн, 60 жаштан өткөн адамдар өлдү. 20-35 жаштагы өлүм бул эмне деген кечирилгис эме да. 22 январда таажы вирусун иликтеген мекеме аралык комиссия керектүү дары-дармектин баасы көтөрүлүп, өлүм житимдин саны жашырылганы, туура эмес дарылоо фактылары болгондугун жарыялаган эле. Ошондой эле бул комиссия июль учурунда дарылоонун 3-чү протоколу жашырылган деп билдирген. Министрликтин алдына митингге чыккандар медицина тармагында иллюстрация болушун талап кылып, башкы пульмонолог Талантбек Сооронбаев менен министрдин орун басары Мадемин Каратаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Биз медицинада өз ишин сүйгөн жетекчилер иштешин каалайбыз. Вирусту дарылоо боюнча 3-чү протоколду жетекчилер катып алган. Алардын ичинде Каратаев да бар. Көптөрүнүн атын бизге айтпай жатышат. Аларды медицинанын кара тизмесине киргизүүнү талап кылабыз. Эл көп каза болгон былтыркы июль айындагы дарылардын жетишсиз болушуна таажылуу вирусту дарылоо боюнча протоколдун 1,5 ай бою колдонууга чыкпаганы себеп болгон. Пандемиянын кесепеттерин иликтеген ведомстволук комиссиянын мүчөсү Айдай Турсунбекованын айтымында клиникалык протоколдун 3-чү версиясы май айынын башында даяр болгон. Бирок аны саламаттыкты сактоо министрлиги 18 июнда гана бекиткен. Анысы аз келгенсип ушул протокол менен дарылоо тууралуу буйрук дагы 2 аптадан кийин чыккан. Ошентип керектүү дарылардын тизмеси фармацевтикалык компанияларга 1-июлда берилген. Башкача айтканда, даяр протоколду бекитип колдонууга буйрук чыгарууга саламаттык сактоо министрлигинин 1,5 ай убактысы кеткен. Мунун арты менен адам өмүрүнө маанилүү делген антикоагулянттар жана башка дары-дармектер убагында келбей калган. Ал арада саламаттыкты сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы пульмонологу Талантбек Сооронбаев жана башка бир нече дарыгерлер бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, пандемиянын кесепетин иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусуна макул эмес экендигин билдиришти. Сооронбаев пандемиянын 1-чи толкунунда көп адамдын каза болушуна саламаттыкты сактоо министрлигин айыптоо негизсиз экендигин айтып, болгон бардык күч жумшалганын белгилейт. Мен чиновник эмесмин. Менин фамилиямды да сүрөткө тартып саламаттык сактоо министрлигинин алдына илип коюштур. Анын бардыгы бирөөдүн заказы. Бул каралуу протокол иштелип чыккандан кийин эле биз тынымсыз жума сайын күнүгө райондор менен байланышып дарылоо жүргүзүп аттык. Керек болсо 1-чи протокол чыкканда эле ошол 1-чи протоколдо жазылып турган. Ошол жанагы канды суюлта турган дарылар керек болсо бериш керек деген. Ошол 1-чи оорулар пайда болгондо март айында. Ошондо эле канды суюлта турган дарыларды алышкан. Комиссия өлкөдө июль айынан ноябрга чейин пандемиядан 6000 тегерегинде адам каза болгон деген тыянак чыгарган. Дарыгерлер көз жумгандар расмий маалыматта айтылган сандан алда канча көп деген тыянакка да каршы пикирлерин билдиришти. Алар мындай анализди жөнөкөй жарандар эмес, адистер жасашы керектигин айтышат. Сами знаете, это пандемия. Таажылуу вирус боюнча окуулар өткөн жок деген пикирлер боюнча айтып кетейин. Онлайн окуулар ар дайым өтүп жатты. Биз март, апрель, май, июнь айларында иштеп жаттык. Онлайн конференция өтүп, ал жактан сүйлөшүп жаттык. Жандандыруу бөлүмүндө 16 эле койка болгондугуна карабай, башка бейтаптарды дагы кабыл алдык. Дарыгерлер катуу ооруп жатты. Ошентсе дагы иштедик. Поэтому самым тяжелым. Дарыгерлер пандемиянын кесепетин иликтеген комиссиянын үстүнөн дагы комиссия түзүп текшерүүнү сунушташты. Алар комиссия жеке кызыкчылыкты көздөп түзүлгөн болушу ыктымал деген пикирде. Айта кетсек, таажылуу вирус учурундагы мыйзам бузуу фактылары боюнча 14 кылмыш иши козголгон. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космоспек Чолпонбаев 15 сентябрда камакка алынып, январда үй камагына чыккан. Тазагүл Милбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.